Эми кепти Кыргызстандын кышкы туризмине бурсак, ызгар суук түшкөндөн бери көпчүлүк тоого барып, лыжа же жөн гана чала тебүүнү ойлоштуруп баштайт. Анткени өлкөнүн кайталангыс жаратылышы кызыккан бир гана Кыргызстан менен Орусиядан келген туристтер эле эмес, тоолорго жакын келген жергиликтүү туристтердин дагы саны өстү. Бул арада кышкы сезондун расмий ачылышы туура 1 айдан кийин 26 декабрга мерчемделүүдө. Кышкы туризмдин ой чуңкуру, кышкы спортко болгон чоң кызыгуулар тууралуу эл аралык ишкерлер кеңешинин мүдүрү Аскар Сыдыков менен бул темада кабарлашабыз. Куш келипсиз, Аскар. Жакын арада кышкы сезон расмий ачылат деп жатабыз, бирок азырынча өлкөгө канча чет элдик коноктор келет деп күтүп жаткан убак. Сиз кандай болуп жатасыз быйылга сезонду? Эми кышкы сезонду ала турган болсок, албетте ишеничтер көп. Бизде акыркы учурда кышкы спорттордун түрлөрү алдыга жылып, көбүрөөк туристтер келип, базалар дагы кеңейип, жаңырлатып жаткан учуру, ошон үчүн ишеничтер көп. Буюрса биз көптөгөн туристтерди күтөбүз. Казакстандан, Россиядан жана батыш өлкөлөрдөн көбүрөөк келишет деп ишеничтебиз. Жакында эле парламент чет элдиктердин каттоо мөөнөтү тууралуу мыйзамды киргизишти. Албетте түрдүү пикирлер айтылды бул тууралуу. Айрымдар эми туристтер мындай каттоо татаалдыгына байланыштуу агым азаят деп айтышат. Сиз кошуласызбы буга? Албетте кошулам. Анткени бул чара өзүңүздөр билгениңиздей көптөгөн эл аралык маалымат каражаттарында сынга алынып, биз мындайча айтканда кара пиар, антирекламага калдык да. Жакшы эле келатып, ушул ачыктык саясат, визалык эмес режим боюнча жакшы эле келатып, могу норма киргизилгенден кийин мындай терс пикирге калдык. Бирок азырынча жакшы жагы азырынча жогорку кеңеш өкмөткө тийиштүү тапшырма берип, буюрса өкмөт ал норманы бир катар өлкөлөргө чечет, алып салат. Андан кийин ошол өлкөлөргө бул мөөнөт 5 күн эмес, 30 күнгө чейин узартылып, буюрса мурдагыдай жагымдуу жагдай туристтерге түзүлөт деп ойлоп атабыз. Биздин билишибизде сиз жетектеген ишкерлер кеңеши Кыргызстандын туризм жаатын жакшыртуу боюнча талкуу өткөргөн эле. Тегерек үстөлдүн жыйынтыгында кандай реалдуу чечимдерди кабыл алдыңыздар же болбосо өзүңүздүн бул тармактагы алгылыктуу жылдыруу багытында кандай көз карашыңыз бар? Сиз туура айтып кеттиңиз. Биз октябрь айында туризм тармагында иштеген бүт кызыктар тараптарды чогултканга аракет кылып, баарын тең угуп, рекомендацияларын чогултканга аракет кылабыз. Анын жыйынтыгында ал рекомендациялардын баарын тең бир таблицага камтып, иш чара планы сыяктуу жасаганбыз. Ошол планда ар кандай рекомендациялар жазылган. Бул рекомендациялар жанагы эле визалык маселелерден баштап, туристтик навигацияга чейин рекомендацияларды камтыган. Бул рекомендацияларга токтосок, биринчиден визалык темага такталат. Анткени азыр билесиздер, көп чет өлкөлүк жарандар виза, Кыргыз Республикасынын визасын алыш үчүн биздин эл аралык башка өлкөлөрдө жайгашкан элчиликтерине кайрылганга мажбур болуп атышат. Бирок алдыңкы өлкөлөрдө бул маселе электрондук виза деген система менен чечилген. Биз ушул электрондук виза биздин өлкөбүздө дагы киргизгенге, тезирээк киргизгенге аракет кылып атабыз. Анткени бул бир катар өлкөлөргө бизге кирүү жолун оңоюраак кылып коймок да. Мисалы, Индия, Пакистандан келгендерге. Бул бир. Экинчиден, жарандык авиация тууралуу биз ачык асман деген саясат бар. Дүйнө жүзүндө ушул саясаттын 5-деңгээлин биз кабыл алдык. Бул деңгээл эмнени билдирет? Бул деңгээл, мисалы, биздин территориядан учуп бараткан учактарга эч кандай
тоскоолдуксуз биздин аэропортторго конуу, биздин аэропорттордон жүргүнчүлөрдү алуу, жүргүнчүлөрдү таштоо тоскоолдуксуз жолдо түзүп берет да, мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ушул саясатты биз толук кандуу киргизгенге азыр аракет кылып атабыз. Анткени бизге канчалык көп учактар консо, ошончолук көп мындайча айтканда случайный турист деп коюшат. Ушундай туристтер келип калат дагы, бизде акчасын сарптап, биздин экономикабызга салым салып, андан тышкары башка өзүнүн мекендештерине биздин өлкөбүздү жакшы жагынан тартуулап берет. Бул эки. Андан тышкары дагы бир топ рекомендациялар бар. Мисалы, ошол эле аэропорттор боюнча өзүңүздөр билесиздер, көптөгөн сын пикирлер айтылып жатат. Аэропорттун бизде мындайча караганда бүт аэропорттордун баары тең бир мамлекеттик тарабынан мүлк катары бир акционердик коомдо камтылган. Өзүңүздөр билесиздер, бул эч кандай атаандаштыкка алып келбейт. Атаандаштык болбосо өнүгүү да болбойт. Ошон үчүн биз айтып атканбыз, инвесторлор өзүнүн оюн билгизип, бул силерге жардам берели, аэропортуңарды концессияга же башка түрүндө алалы дегенде, ошондо ошолор менен сүйлөшөлү. Концессияга бере турган болсок, мисалы, чет өлкөлүк башкаруучулар келип, аэропортубузга жаңы ыкмаларды, жаңы механизмдерди, жаңы жабдыктарды алып келип, мисалы, балким жакшы жолго салат деп ойлойбуз да. Андан тышкары, мисалы, туристтик навигация боюнча рекомендациялар бар. Бизде билесиздер, жөнөкөй тил менен айтканда, жолдо деле шаардын жолдорунда, элет жагында дагы бүт белгилер, мисалы, жол белгилер орус жана кыргыз тилинде, көбүнчө кыргыз тилинде. Өзүңүздөр билесиздер, туристтерге англис тилинде навигация керек. Ошон үчүн ошол боюнча дагы иштегенге рекомендациялар бар. Андан тышкары, мисалы, туристтик гид деген профессия биздин Кыргыз Республикасынын классификаторунда жок экен. Аны дагы киргизсек, ошол туристтик гидтер патент алып, жакшынакай кылып, салык төлөп иштей беришет экен. Андан тышкары, мисалы, туризм департаментинин дагы азыр мүмкүнчүлүктөрү чектелүү, ачык айтканда. Алар көп эле аракет кылып атышат, бирок алардын бюджети өзүңүздөр билесиздер, 7 миллиондон ашпайт. 7 миллион сом бул эмне деген каражат? 4 миллиону айлыктарга кетет, 3 миллиону жанагы выставкаларга катышуу үчүн башка компанияларга төлөнөт. Андан тышкары көрсөк, туризмди илгерилетүүгө каражат калбай калып атат. Ошол тапта биз туризм департаментке көбүрөөк жардам берсек, азыркы кабыл алып аткан бюджетке көбүрөөк каражат каралса, балким өкмөттүн алдындагы бөлөк бир орган кылсак, андан да сонун болот эле. Рахмат сизге. Кышкы туризм жаатында эл аралык ишкерлер кеңешинин мүдүрү Аскар Сыдыков менен бул темада баарлаштык. Жаңылыктарды улантабыз.